Assalamu алейкум, урматтуу туугандар. Жалал Абад шаарынын тургундары жана мыймандары. Аны тигинде самолет конду. Азыр мен спутниктеги жаңы Түгелбай Байзаков атындагы сейил багында жүрөм. Көбүнчө кечинде келип, түнү бир айланып, эки айланып кетемин. Күндүзү көрө элекмин бул парктычы. Жалал Абадда тургандар айрыкча спутник шаарчасында жашоочулар уже келип, көрүп, айланып эс алып кеткендир. Бирок мен күндүзү биринчи жолу келип атам. Кийин чет элде жүргөн биздин жердештерибиз, Жалал Абад шаардыктарга дагы кызык болсо керек жаңы бактын көрүнүшү. Мына аэропортко воскресенье экинчи рейс самолет келди. Азыр жумасыга 9 рейс учуп атат. Күнүгө бирден рейс, жума күнү жана базар күнү 2 рейстен. Эми баштайлы, сейилибизди көрөлү. Эми бул бир башы Жалал Абад шаарынын ардактуу конокторунун аллеясы деп жер аллея ачылыптыр. Азыр бул внешний периметрден баштайлы көрүштү. Так, мына бир четиден баштай берели. Бисмилла деп. Бисмиллахиррахманиррахим. Так, бул внешний периметрден бир айланып өтөлү биринчи. Мына бул илгери Нооруз парк деп аталчу эле. Канча жыл болду? Көп жылдан бери эле могу дарактар отургулган эле илгерки мурдагы мэрлер менен. Бирок убакыт сааты келип, мына Ормоков Эрнис мырза мэр болуп, аягына чыгарып, Таев Элдос вице-мэр көп салым кошту. Ана көрүп чыгайлы мына күндүзү. Бул жери мындай тегерек. Жаш балдар бул жерде суу не ойноп турат. Өткөндө мен силерге көрсөткөндө внешний периметр, тышкы периметр боюнча мындай асфальт дорожка бар, жолчу. Ушул чуркагандарга, велосипед тепкендерге аябай жакшы экен. Бирок түнү жарыктык жоктугунан бир аз жана болот экен да. Караңгы. Бир аз эмес, вообще эле караңгы болот экен. Велосипед кое турган жерлер жакшы. Мол жерге балдар ойнойт, отурат адамдар. Парктын бар жогу да эле мындай дорожкалар салыныптыр. Жаман чоң песочница го бул. Кечинде өзүм могул жергечи Бишкектегидей эле бир караоке коюп кечинде концерт койсо болот. Кудай, Карасаңар, могул жерде адамдар отурсам, ортодо калоочулар чыгып ырдап, бийлеп, өнөрүн көрсөтүп дегендей. Так. Мына бул жерге дагы келип прокат велосипед кылып койсо болот. Жаш балдарды да аянтчасы бар экен. Бирок өткөндө көрсөтүп кеттим. Жарыктык жоктугунан түнү караңгы болот экен да, жаманчы бул жер караңгы экен. Кийин мындай жерлерди көбүрөөк кылып койсо, бир 3-4 жерге балдар менен келип, ойноп дегендей көңүл ачып кетмек адамдар. Так. Бул жагы Жалал Абад шаарынын аэропорту. Тиги жакта мына ангарларда байрактар деген нерсе турат. Жерде операторлар. Могул жерден аэропорт жабык болсо да бар адамдар мында жол менен кесип өтөт. Могул жерге карагыла. Волейбольный площадка болгон экен, бирок кайсы күч жана болгон сеткасыны үзүп ташаптыр. Карагыла. Сеткасы эмнеден болуп турат.
Эми бирөө асылган үчүн үзүлөт дайым, өзүнчө жыртылып айталым. Ана фонтан. Так, көрөйлү. Могул жерге турник это неме деп коет. Жанагы турникмендер ойной турган жанагы жасап атат, бетондоп атат площадканы. Неме деп коечу эле. Турник ойногондордучу. Самолет келиптир. Мен айткандай. Так, бул жагында футбол аянтчылар түнү кетсең ойноп аткан болот. Могул туалет окшойт. Көрөйлү, бир же туалетти куруп коюп ачпай жана кылып коюп да. Так, бул туалет экен. Иштейби экен бул туалет, же жабык бекен? Так, жабык. Бул туалет жабык, эки көздүү. Так, эки нар жакта неме, нар жакта да бар окшойт. Мый деп коюптур, бирок жабык мысы. Жысычы. Жысы да жабык экен. Туалет бар экен, бирок бузуп коет деп коркобу, ачылып жабык экен. Бул жагы футбол аянтча, эң азыр иштетилип аткан жер. Ошол кечинде келсең, постоянно футбол ойноп аткан болот адамдар. Так, дальше кеттик. Так. Айланасы 1 километр 300 канча метр тартканы мен. Могул жерде кыздар басып жүрөт. Так. Бул жагы центральный аллеясы. Центральный аллеясы. Муну кечинде могул жер жанат, свети жакшынакы көрүнүп калат. Тиги Ташкенттеги Бродвейдей. Но солнечный часы күн саат деп коет. Ошо окшоп жана болгону. Мына кылып чоң солнечный саат, күн саат сыяктуу курулган экен могу цифралар менен. 4, 3, 2, 1, 12, 11, 10, 19, 18, 7, 6, 5 деген цифралары жок. Анын эзончиктерден композиция, инсталляция бар экен. Инсталляция эзончика. Так. Бул жак неме экен? Жетсат бекен? Бассейн экен бул жак. Охо, иштебейт экен бирок. Бассейн экен. Ушундай бассейндерди иштетип койбойбу жазы менен адамды ысыкта жанакылы. Мына дальше кеттик. Внешний периметр боюнча. Бул жак теплица экен. Майлы бияк частный сектор. На бак. Ну, частный сектор экен. Чыгып эле бакка кирип кетет экен. Урматтуу Жалал Абадтыктар. Жалал Абадта ушундай жаңылык. Буюрса Жалал Абадка келип калсаңар, келип кеткиле. Илгерки Турмакананын подхозу эле. Ошондой эгилген дарактар эле. Ушундай бак ушундай болуш керек өзү негизичи. Кафе. Ушундай бак болсо гана полный толугу менен. Эми
тез өсө турган дарактарын отургузуп койсо колодкаларын кычылдап атат. Так, бул башка келдик, мына тартып атат элем. Кайсы мал өчүп калды байкабаппын, өчүп калыптыр. Же толуп калганбы? Жанагы каражаттын учуна жеткен бала болот. мына дельфиндин жанагысы бар экен. Музыканы жанагысы, жаш балдар жыргап ойноп атат. Ушул кайсы жерден өчүп калганын байкабай калыппын. Бирок примерно жанагы представленияңар бар, болду. Бул бакыт кандай экендиги. Мына берги территориясы бул кысым парк менен Токтогул парктыгынан чоңураак окшойт. Мына жана биз экскурсиябызды баштаган жерге келдик. Баарыңарга рахмат.